суғат маселесинде жардам берген. Помпаларды мен сіздерге высоконапорный, простой, булар бензиновый болот. Ошондой эле жүздүктөрдүн бул дизельный. Булар 50 000 сомдон. Бул эң үстүндө турган кичүүсү бул 40 диаметр менен четырехтатный двигатель болот. Арыкка таштап койсоңуздар болот, огород сугарсаңыз да болот, таза сууга үйгө. Поплоктор менен болот. Багбандарга кайчы. Бутаганы, бул болсо арасы. Бул чоң. Бул ошолордун чоң генераторлору. Булар болсо, булар трансбойлор. Сваркага жетти. Бул сваркалардын бүгүнкү күнү булар минутасына 900 литр үйлөп берет. Агролайфтан келдим. 5%тен 10%ке чейинки скидкаларды кылып беребиз. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Агролайф KG YouTube каналыбызда бизде бүгүн бир өзгөчө чыгарылыш болсун. Анткени биз Бишкек шаарында жайгашкан ошол эле Аламедин базарда Табылга соода борборуна келдик. Ошол жерде бир бутикте дыйкандарга керектүү нерселер бар экен. Мисалы үчүн помпалар, насос, мына көптөгөн нерселерди азыр бияктын хозяйыны айтып берет. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышкалы, анан сөзүбүздү улантабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкандар. Сиздерге эң керектүү сугат маселесинде жардам берген. Помпаларды мен сиздерге высоконапорный, простой, андай багытта сугарсаңыз, тамчылатма багытында сугарсаңыз дагы бардыгына түрдүү өдө мотопомпалар бар. Керектүү жабдыктар бар экен, аз кененирээк айтып берели. Атыңыз? Атым Абдуали. Табылга торговый центрде, Аламедин базарда. Биринчи этаж, Е12, 13-ке келип, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Келе дароо эле эмелерди айтып коелу. Тагыраак дерегин айттык, эми телефондорду айтып койгула. Ошо телефондор менен Алини сурайсыздар. 0700 49 96 96. Экинчи номер болсо 755 44 63 64. Ошол номерге чаласыздар. Али деп сурайсыздар. Сиздерге кененирээк маалымат берет, Ооба. Жумуш тартибин айталы, анан сөздү улантабыз. Жумуш тартиби эртең менен саат 9-дан, кечки саат 6-га чейин стабильный жумуш болот. Ооба. Келе, эми бул ушул бутикте кандай эмнелер сатылат? Бир чекесин айтып кете берели. Биринчи мотопомпаларды обзорун көрсөтүп кетели. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай Булар дизельный 80 диаметрде дизельный мотопомпа болот. Булардын саатына 60 куб, 60 тонна деген. Саатына 60 тонна. Минутасына ана 1 тонна деген сөз да. 1 тонна сууду чыгарып берет. Алыска тепкени болсо дизельныйлердин жакшылыктары 300-400 метрге чейин тебе берет. Алыска түртүп бергени. Бензиновыйлар булар 192 мотор менен болот булардыкы. Бу 90 куб саатына. Булардын диаметри 100 болот. Жүздүктөр канча бир гектарга жерге? Булар 2 гектарга чейин спокойно ана сугара берет. Жетет. Жетет. Бир мындай жатканда бир булактын суун чыгарып бергендери. Булар бензиновый болот. Ошондой эле жүздүктөрдүн бул дизельный. Булар 50 000 сомдон. 50 000 сомдон. Булар болсо азыр 80 тонна ана суу берет саатына. 80 баасы айтылды, булардыкы айтылбай калды. Булардыкы 45 000 сомдон. 45 000 сомдон кетет. Булар болсо азыр 27 000 сомдон. Гарантияларды бирөө айтып кетели. Гарантиялар буларга только сервисный берилет. Ремонт бесплатный болот. Запчастар өздөрүнүн эсебинен болот. 10 күн заводской брак берилет. Заводской 10 күн берилет. Кайсы мамлекеттики эмне деген фирма? Булар бардыгы кытайский фирма. Бардыгы Кытай мамлекетиники. Эмне деген фирмалар? Булар X-Calibre деген фирманыкы бар, Markestики бар. Асымны X-Calibre фирмалардыкы. И Ertermax деген турецкий фирмалар бар. Азыркы кезде только 50 диаметр менен 40 диаметрлери калды аларга. Үстүдөгүлөр турецкилерби? Но сары цветтейлер булар турецкий. Келе ошо турецкилер боюнча деле бир маалымат. Бул эң үстүндө турган кичүүсү бул 40 диаметр менен четырехтатный двигатель болот. 4-татный двигатель болот. Булардыкы 20-25 тоннага чейин суу берет минутасына. 1 гектарга жетпей. И саатына 25 тонна суу берет. Ал 1 гектарга жетпей калат. Жетпей калышы мүмкүн. Анткени булар двигательдери да кичүүрөөк болот. Чакыныраак жерлерге болсо иштетсе болот. 50 сотокко чейинки жерлер болсо. 50 бар ошондой эле. Баасы? Үстүндөгүсүнкү 11 000 сом. Турецкий фирманыкы Ertermax'тыкы. Түгүндөгүсү Ertermax 50 диаметр менен болот. Ал 4-татный двигатель болот. Алар болсо 12 500дөн болот. Гарантиясы? Гарантия булардыкы 6 ай. Ремонт, запчасть, полный тетиктер бекер. Еще 6 ай сервисный берилет. Общий 1 жыл берилет.
турецкилердики алгандар барбы силерде кандай? Турецкилер алгандар көп. Жылдан бери сатып келатасыңар. Airtel Max'tагы көп жылдан бери бар. Мен кайсы жыл экенин эстей албайм, бирок негизи көп жылдан бери бар негизи. Эми кардарлар жакшы эле болот да. Ооба. Андан кийинкилер болсо, ProAqua деген фирманыкы бар. Бул китайский фирма, буларга сервисный бир гарантия берилет 1 жыл. Булардын ценалары болсо 10500дөн. Качестволору аябай жакшы, иштегендери дагы аябай жакшы да. Кийин Warcraft деген фирманыкы бар. 80дик диаметр менен. Өтө сонун качестволору. Алардыкы саатына деген 60 куб берет саатына. Ценалары болсо 12500дөн. Ценасы дагы, качествосы да талапка жооп берет. Ошондой эле Marquez деген фирманыкы бар 100дүк. 170 двигатель менен турат алардыкы. 100дүк. Булардыкы ценалары 15 000 сомдон болот. Буларда двигатель 170 болгон үчүн бул да 100дүк деп элдер адаштырып алса, бул двигатель чоң болот. 192 двигатель, ал 170 двигатель. Ошо экөөндө разница. Разница 27 000, 15 000, ошол разница менен кетет. Андан кийин ондай эле кичүүрү эле белгилер бар. Бул эми кичүү үйлөргө же биринеке иштеп, бар тутуп ток жерде, жок жерде бензовоздорго, болбосо кичүүрөөк жерлерде сугарса болот. Чаканыраак жерлерге. Булар 6500 сомдон. 25 диаметр болот булардыкы. Метр диаметрлери кичүү эле болот. Булар дуктатын двигатель менен болот, жеңилирээк болот булар. И высоконапорный. Бул чачып сугарма. Жамгырлатып сугарма. Фонтан кылып сугарма. Булар высоконапорныйлар мындай болуп келет, помпалары. Булар дизельный болот. Дизельныйлар булар 60 сантиметрге, бул 100дүктөр уже 60 метр айлана куруп кетет. Булар напорго жакшы экен да. 30-60 кетет кеткенде. И ошо жамгыр кылып чачып суарсыздар болот. Ошого напору жетет, Напору жетет буларда. Булар баалар кандай? Булар 55 000 сомдон. Экөөтөн, Экөө бирөөсү 80 экен, налар болсо 60 000 сомдон, булар болсо 55 000 сомдон. Бирок качестволору аябай жакшы, иштегендери дагы бүттүн качество жагынан мындай эч кимде сомнение болгон жок, сомнение болбосо болот да. Эртеңки күндө алып, иштетип, кеңири сугарса болот. Помпалар боюнча кыскача маалымат берип атабыз. Негизи булардын баалары айтылды, гарантиялары айтылды. Али мырза, бизге ушул кандай жолдор менен сатып атасыңар? Бир жеңил шарттар барбы дыйкандарга? Дыйкандарга жеңил шарттар каралган. Рассрочка түрүндө каралган, мурабаха түрүндө каралган, через банк аркылуу каралган. Мурабаха деле элдик банк менен каралган. Мисалы үчүн бунун башкы төлөмү кандай проценттер менен берилет? Процент төлөм жок. Акча мындай какой-то сумма төкмөй жок. 0 сумма менен эле барып эле, историясы жакшы болсо паспорт менен эле алса болот. Ошондо историясы, главный историясы жакшы болуш керек. Историясында мурун акча алып төлөбөй койгон болсо, какой-то жок, берилбейт. Анткени историясы жакшы болуш керек. Мынакей кандай жакшы жеңилдиктер бар, бул 0 сом менен бир тиын акчасы жок деле алса болот. Жакшы бир банктар менен келишим түзүп алса, региондордо бизде көптөгөн кардарлар бар. Региондорго кандай алса болот дедим. Региондорго бардыгы, мотоблок барбы. Бизден эмне алса, региондорго доставка бесплатный болот. Бекер, кайсы жер дубанына тең болсо. Вот Баткенге болсо дагы, Лейлекке болсо дагы бекер жеткирип берилет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Агролайфтан укканбыз, силер бекер салып ийет экенсиңер, бекер доставкасы берет экен деп айтыңыздар, силерге ушундай жакшы жеңил шарттар бар экен. Мынакей, ушуну эстеп калыңыздар. Помпалар боюнча, насос боюнча бүттү маалыматыбыз. Аркаңызда кандай насостор? Бул погружной насостор, основной. Погружной насостордо буларда бул ТХ фирманыкы и Даян фирманыкы. Буларда түгүндө бычагы менен болот. Булар бычагы менен. Мындай сливтерге, ошолорго мындай коюу нерселерге, грязный суу барго, кир суу. Ошолорго иштесеңиздер болот. Арка таштап койсо деле болот. Арка таштап койсо деле болот. Агорот сугарсаңыз да болот. Кеңири. Основной кичинекей үйлөргө чейин, кичине бир 2-3 соток сугарганга дагы кичинекей насостор дагы бар. Чоң насостор эми гектарына, соттуктан гектарга чейин электрический насостор каралган да. Жакшы, булар. Ооба. Мына булардын бааларын айтып кетели, анан дагы. Бул ТХ фирманыкы саатына деген булар 1,5 киловатт саатына деген булар
8 тоннага чейин суу берет. Суу берген 8 куб. 8 куб берет. Булардын ценалары болсо 12.000 сомдон. Булар бул чисто таза суудуку. Бул чисто турецкий фирманыкы, Ertermax фирманыкы. Жакшы бул чисто таза сууга үйгө. Поплоктор менен булар поплоктор менен болот. Суу калбай калса, насос автоматически өчөт. Насос күйүп кетпейт. Жакшылыгы. Поплавоктун ушундай артыкчылыгы бар. Артыкчылыгы. Карап отурбайсыз. Суу төгөнүп калды деп отурбайсыз. Нержавейка болот булар. И качествосы да жакшы болот. Булар 6500 сомдон. Бул да грязный суудуку экен. Бул чисто китайский фирма. Кир суудуку, Бул названиясы да китайский булардыкы. Бул кир суудуку булар 6000 сомдон. Булар арзаныраак варианты. Жакшы варианты дагы, кымбат варианты да каралган да. Арзаныраак варианты да, кымбат. Азыр мындайча айтканда, элдин чөнтөгүнө жараша бизден келип сатып алса болот. Бирок эми кымбатын баары иши кымбат. Баары качествосы жакшы болот. Тигин баасы чакырса. Даян фирманыкы дагы түгүндө бычагы менен болот. Эң көптөрү кээ мал баккандар алып барып малдын кыгын алып чыгып туруп ошо менен тартып эшикке чыгарып салып атат суу. Суу менен тазалап ушундай кызматка жарайбы? Анткени түгүндө бычак бар, кыргып киргизип кете берет. Булар аябай сонун качестволор. Баасы? Баасы булар 13500дөн. Булардын гарантиялары? Алар 1 киловатт болот. Гарантия булардыкы сервисный берилет, ремонт бесплатный болот. Запчастьтер өстөрүнүн эсебинен болот. Ошондой эле бизде вакуумный насостор, электрический насостор, поливный насостор бардыгы каралган да биздечи. Элдер керек болгон бензопилалар бар. Бул жакта турат, эң бурчтагы бензопилалар азыр дыйкандарга көбүнчө керек болот. Ошо бензопилаларды дагы жеткирип берүүлөр бекер болот. Алардын ценалары, отто айтайын, 4500дөн 8000ге чейин каралган да. Аябай жакшы качестволору. Бензопилалар. Бензопилалар. Булар кайсы мамлекеттики? Булар да Кытай, Бардыгы эле Кытай болот бензопилалардыкы, основной. Качествосы жакшы деле, арзан деле. Кийин бизде моундай берке каралган комплект бизде. Бул азыркы кезде элдерге эң керектүү нерсе. Бул кайчы багбандарга кайчы? Багбандарга кайчы. Бутаганы, бул болсо арасы. Арасын мен сизге мындай көрсөтөйүн. Бизде. Бул жанагы урматтуу көрүүчү мынакей механический секатор да бар экен да, караңыздар. Мындай жакшы заманбап. Мындай болот аралары. Мунуку бир аз стреласы бир аз короткийрээк болот. Бул комплект болот. 4500 сом болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүүлөр бекер болот буга дагы. И бул чоң. Порашин деген фирманыкы. Бул чисто оригинал фирма. Буну өзүн аласыз, 2 батарейканы сатып аласыз. И бир зарядын сатып аласыз. Кийин только тушка сатып алып кете бересиз. Бул комплект болуп кетет экен да? Ооба, комплект болуп кетет. Бунда кандай кызмат? Мынакей биринчи бул секатору бар экен. Секаторлор бар, ооба. Андан экинчи кызматы арасы бар. Арасы. Пиласы бар. Бул пиласы. Пиласы экен, бул пиласы. Бунун пиласы болсо бир аз короткийрээк болот. Мындай короткийрээк, жеңил жерлерге. Бул майда бутактарга. Майда. Баасы? Баасы була 4500 сомдон. 4500 сом. Андай жакшы, Еще и доставкасы бесплатный экен. Дыйкандарга дагы эмнелер бизде мынакей генераторлор да бар экен. Генератор боюнча да бир кыскача маалымат берип кетели. Генераторлор болсо, булар эртең күнү насосторго койсо болот, мындай токчу жетпеген жерлерге апарып иштесе болот да. 2 в 1 газ менен дагы и бензин менен дагы иштей берет. Бул 2 в 1. Иштегенде барбы? Ооба. Газ менен дагы иштеген бар. Булар болсо 55 000 сомдон. 55 000 сомдон. Гарантиясы? Гарантиясы 1 жыл берилет, ремонт бесплатный болот, запчастьтер өздөрүнүн эсебинен болот. Бул Genergy деген фирманыкы. Булар 7,5 киловатт и 6,5 киловатт болот, чисто 6 киловатт берет. Бул испанский бренд, завод Кытайдан чыккан. Мен сизге жана мотоблокторду айттым, Zonsen фирма. Zonsen'дин заводунан чыккан эң жакшы фирмалар булардан бири болот бул. Даже европейский стандарт. Бул европейский стандарт. Основной Genergy деп генератор деп истесе, Испаниянын сайтынан чыга берет. Бул испанский бренд. Испанский завод кен болгон чогултулганы. И завод Кытайдан жасап чыгарылып берген Испанияга чыгарып берилет. Бул ошолордун чоң генераторлору. Булар болсо 50 000 сомдон болот. Булар 18 киловатт, чисто 15 киловатт берет фактически бергендери. Булар болсо $2550 болот.
доллар Бул деле менен жанында барат. жолдор массапасы Айлбанк аркылуу. Айлбанк, банктар аркылуу берилет бардыгы. 3 киловаттан жогору генераторлор бар. 3 киловаттан жогору мындайча айтканда 22 миңден выше. 22 миңден өйдө экен баалар. 22 миңден жогору кетет. Эң арзаны 22 миңге алса болот экен. Булардын эми гарантиялары кандай, жакшы? Гарантия Генержиники 1 жыл берилген. 1 жыл берилген. Буларга деле 6 ай полный гарантия берилген, каралган. Анткени буларга чисто оригинал фирма завод гарантия берет. Бул качестволор аябай жакшы иштегендери да. Запчасттар менен проблема. Запчасттар проблема жок. Запчасттар бардыгы бар. Анткени элдерге строительный пылесостор бар каласа, строительный. Даже строительный пылесосторду азыркы кезде үйгө колдонушуп атат. Мен да өзүм строительный колдоном. Анткени домашний пылесостор бат эле бузулуп калып атпайбы? Строительный пылесос үйгө апарып иштетесиз, күчтүү да болот. Иштегенде жакшы болот. Булар Эртермакс, бул чисто турецкий фирма. Бул Түркиянын өзүнөн чыгарылган фирма. Мын качествосы да жакшы, иштегендер да жакшы. Бул Warcraft фирманыкы, бул моющий пылесос. Моющий пылесос. Булар деле 7800дөн андан аябай жакшы иштегендери. О, трансбойлорчу? Булар трансбойлор. Эртеңки күндө анда булар каждый мойкага барбастан өстөр жууп алса болот да. Машинелерин жууп, кавер-мавер, палас. Ооба, булар 170 бар берет. Аябай жакшы качествосы. Булардын ценалары болсо 11500дөн. 11500дөн бар, 6500дөн уже жогорулап кете берет. Эми качествосуна жараша, мощностуна жараша, асымда булар мощностуна жараша бөлүнөт. Булар спрос кандай болот ата? Жакшы. Спростор жакшы. Анткени спростор жакшы алышып атат алардыкы. Эми кезек, урматтуу көрүүчүлөр, сваркага жетти. Бул сваркалардын бүгүнкү күнү түрлөрү бар экен. Кыска нуска эле айтып берели, деле. Сваркалар негизи 4000 сомдон жогору кетет. Эми как домашний үйлөргө 4000, 4500, 7000ге чейин алса болот да. Профессиональный иштесе о 2 в 1 сваркалар бар. Булар полуавтоматтар болуп бөлүнөт. Кислород менен иштейт. Зым менен да варт эте берет. Жука металлдарды. Булар полуавтоматтар 4-4 катарга чейинки. 2 в 1 сваркада дуговой да иштей берет, полуавтоматта болуп иштей берет. Булардын качестволору аябай жакшы болот, иштегендери да. Баалары кандай? Баалары 4500дөн булар 27000ге чейин. 27000ге чейин, анткени булар трокваска чоң сваркалар бар, строительный компаниялар алып, мындайча айтканда ванночка куюшат, башка куюшат, ошондой иштегенге болот да. Эми бул дыйкандарга деле керектүү десе да. Ооба, дыйкандарга основной полуавтомат, сваркалар ушулар керек болот. Бул средний баалары булар 6000, 7000ге чейинки. Плазменный, лазерныйлар барбы силерде? Плазменный, лазерныйлар азыр пока келе элек. Эми кудай калса келечекте келип калат. Али мырза, биз жыйынтык чыгаралы. Мындан тышкары урматтуу көрүүчүлөр, аябай көптөгөн нерселер бар экен. Могу жерде бир насос боюнча бир айтып кетели. Булар компрессорлор. Компрессор, булар 5 шумный компрессор болуп бөлүнөт буларда. 3 двигатель туруп, 6 поршень турат буларда. Соргон. Мощносттору болсо 1,5 киловаттан болот двигательдер. Аябай качествосы жакшы болот булардыгы. Мисалы үчүн кошуналар кечке чейин дырылдата бересиң, шум болуп атат бизге деп жалп болбойт бунда. Бул Үйүндө иштейт адамдарга. Булар 5 шумный иштейт. Көбүнчө колдонот булар? Булар краскага, основной, воздушный нерселерге, болношуларга көп колдонот. Баасы, гарантиялары боюнча? Булар баалары 40 000 сомдон гарантиялар сервисине берилет 1 жылга. Бунун түрлөрү бар экен, Түрлөрү бар. Булар масляный болуп 3 поршень менен кетет. 3 поршень менен кетет. Буларда бир аз шум чыгып турат. Булар эми чоңураак вулканизация, чоңураак воздух менен иштегендердин ондайларын алышат булар. Булар 75 000 сомдон турат. Булар минутасына 900 литр үйлөп берет. Минутасына 900 литр воздух үйлөп берет. 7,5 двигатель. Булар трокваска болуп кетет, чоңойгон сайын. Эми муну кызыккандар чалып өзүңөр кененирээк толук маалымат жогору айтып кеткен номерлер менен чалып билсеңиздер болот. Комментарийлерге жазып койсоңор, жообун жазып Дагы эмне кандай эмнелер толуктап кетсеңер болот. Болгаркалар бар экен, болгаркалар бар, дрелдер бар. Угларестер бар экен. Угларестер, основной угларестер бар. Угларестерди основной бизде мебельщиктер көп алышат азыркы кезде. Мебельщиктер, строительныйлер алат, булар обналичка койгондор, үйдүн айнектерин койгондор көп алышат. Мына урматтуу көрүүчү, сиздерге ушундай бир чакан магазинди көрсөттүк. Чакан болсо дагы аябай көптөгөн товарлар бар экен. Дыйкандарга да керек, строительный компанияларга көптөгөн товарлар бар экен. Кыскасы,
Али мырза, мындай суроо болуп атат да. Сиздер бир гана ушул жакта товарлар менен чектелбейсиңер да, заказга да эметип калса болобу? Эмнелерди заказ кылса болот? Кайсы убакытта келет? Ошол боюнча да маалымат берип койгочу. Эгерде биз Кытайдан анадан заказ берип алдыраткан нерселер болсо, алар как эмне сурайт бизден? Биз эмне колубуздан келсе, алып келип бере алабыз. Бизге жөнөтсө, мисалы үчүн гичон генератору болобу, мотоблоктун башка түрлөрү болобу, мини трактор болобу, бизге шаймандары болобу, бизге заказ беришсин. Биз аны карап көрөбүз. Эгер колдон келсе, биз алып келип, колубуздан келинче арзаныраак баада кылып бере алабыз. Кайча убакытта келип коет заказ менен келгенде? Мисалы үчүн мини трактор деп коелу. 1 айдан 1,5 айга чейин. 1 айдан 1,5 айга чейин ушундай бир сроктор аяктаса болот экен да. Келе эми жыйынтык чыгарып коелу. Бир кеңештериңерди, бир өзүңүздөр бир магазиндерге чакырып кеткиле. Кандай акциялар кыласыңар? Келиңиздер, эми Кудай кааласа мына жаз келип атат, дыйкан чарба иштери келип атат. Акциялар дайым болот. Биздин дайымкы сайттар менен группадан келаткан болсоңуздар, сиздер айтып келиңиздер. Агролайфтан келдим, группадан келдим деп келсеңиздер, биз сиздерге 5%-тен 10%-ке чейинки скидкаларды кылып беребиз. Кандай жакшы. Урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, азыр февраль айынын ортосу болуп калды. Мына эртең эле жаз келет. Жазга камыңыздар, камды көрүп бериңиздер, биздин каналга катталыңыздар. Биз ушу жазга жакшылап даярдык кылып да бир нече чыгарылыш келип бияка дагы тартып кетебиз, буюрса. Кудай кааласа. Эгер комментарийге жазсаңыздар, сиздер ушундай суроого буга кененирээк маалымат бериле десеңер, биз ошого силерге кененирээк толук кылып, жакшы кылып чыгарып бергенге аракет кылабыз. Биз азыр эми коштошолу. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүшкөнчө. Сизге чоң рахмат, Аязбек эке. Мейли, ишиңерге ийгилик, Сизге да ийгилик.